Батир тоноп мал уурулугу менен алектенген топ кармалды. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 2-башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кылмыштуу топтун бети ачылды. Маалыматка ылайык, көбүнчө уурулар акчаны жана баалуу буюмдарды, чөнтөккө же баштыкка оңой бата турган нерселерди алышкан. Көлөмдүү жана оор нерселерди алып кеткени сейрек кездешкен. Алар эч жерде иштебеген, бирок курорттордо эс алып, рахаттанып шаңдуу күн өткөрүшкөн. Эс алган жеринде дагы өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин улантышып, пансионаттагы коттедждердин биринде кошуна бөлмөгө уурулук кылышкан. Кылмышкерлер жакында эле өздөрүнө машина сатып алышкан. Кармалган адамдар Бишкек, Ош шаарларында, Чүй, Ош, Ысык көл облустарынын аймагында 20дан ашык уурулук кылган деп шектелүүдө. Анын ичинде Ысык көл районунда коттедждердин биринде уурулук жана Түп районунда мал уурулук бар. Алар 1999-2000 жылы туулган Ысык көл жана Нарын облусунун 4 тургуну экени аныкталды. Учурда бардык фактылар иликтенүүдө.